Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтардан күндүзгө чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. Баткендеги Төрткүл суу сактагычын жана анын негизги суу башын стратегиялык объектилердин катарына киргизүү боюнча президент Садыр Жапаровго Коопсуздук кеңешинин катчылыгына сунуш берилет. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн видео кайрылуусунда айтты. Анда ал аталган суу сактагычка байланыштуу жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзү бурмаланып кеткенин билдирди. Айтымында ал жерде сөз Аксай айылындагы Кайрма каналы, андан сырткары Ак суу каналы жөнүндө болгон. Эске салсак, 3 февралда парламентте өкмөт башчылыкка талапкерлерге каралып жатканда Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткенин айткан. Эртеси күнү айрым депутаттар бул боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунушташса, айрымдары өкмөттү тез арада жабык эшик артында маалымат берүүсүн талап кылышкан. Өткөн жума күнү Баткен областык администрациясынын алдына митинг өтүп, анда наразыланган тарап өкмөт жетекчисинен расмий билдирүү таратылышын талап кылышкан болчу. Ага чейин да өкмөт аппараты маалымат берип, анда суу сактагыч жана ага кошулган каналдар Кыргызстанга гана тийиштүү экени белгиленген. Бул жерде сөз ошол Аксай айылындагы Кайрма каналы, Аксай айылына кошуна, бул головной водозабордон 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү Кайрма каналы жөнүндө. Андан сырткары Ак суу дарыясы жөнүндө сөз болгон. Менин ниетим ушул болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жакка бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн. Менин оюмча ушул маселени биз келечекте биздин өлкөнүн кызыкчылыгына чечиле тургандай мыйзамдын чегинде чечүүбүз зарыл. Төрткүл суу сактагыч, анын головной боюнча дагы бизде азыр өзгөчө бир ой пикирибиз бар. Жакынкы күндөрдө Төрткүл суу сактагычын, ошондой эле анын головнойун стратегиялык объекттерге киргизүү боюнча азыр иш башталды. Муну биз урматтуу президентибизге Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жакын күндөрдө биз сунуштайбыз. Нарында киши өлтүрүүгө шектелгендер кармалышты. Эске салсак, өткөн ишемби күнү жергиликтүү тургун унаада кетип бара жаткан жеринен ок жеп набыт болгон. Тартип сакчыларынын маалыматына караганда, бул ишке шектүү 25 жаштагы тургун күнөөсүн толук мойнуна алып, иш 20 үлгүсүндөгү документи жок мылтыкты милицияга өткөрүп берген. Расмий маалыматка ылайык, кармалган жаран мурда бир канча жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү. Өлтүрүлгөн адам 31 жашта болуп, ал да уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Алдын ала маалыматтарга караганда, набыт болгон адам менен шектүүнүн ортосунда 2019 жылы чатак чыгып, анда шектүү бычактан жаракат алып, бирок тартип сакчыларына кайрылбай койгон. Ошондон бери саламаттыгын чыңдап жүргөнү белгиленди. Ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар Lexus автоунаанын ээси 24 жаштагы жергиликтүү тургунда кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтун Точка каймана аттуу активдүү мүчөсү кармалып, 2 айга тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу Чүй аймактык милициясынан кабарлашты. 46 жаштагы шектүү Токмок шаарынан кармалып, аны текшерүү учурунда жанынан 5 огу менен Макаров үлгүсүндөгү тапанча жана колго жасалган бычак табылган. Бул факты боюнча куралды, ок дарыларды мыйзамсыз салып жүрүү беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш башталган. Кармалган адам буга чейин каракчылык, уурлук, баңгизатты мыйзамсыз сактоо жана опузалоо сыяктуу беренелер боюнча бир нече жолу соттолгон. Түзөтүү абактарында смотрящий жана положенец макамдарына ээ болгону да белгиленди. Өлкөдө эпид кырдаал курчуганы байкалууда. Акыркы бир сутка аралыгында COVID-19 жана пневмониядан 5 адам каза тапты. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтан кабарлашты. Ошондой эле бир күн аралыгында жаңы типтеги вирус дагы 42 кишиге вирус жукканы маалым болду. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 85 113 адамга жетти. Ал эми айыгып чыккандардын саны 81 714. Учурда стационарларда 459 бейтап дарыланып жатса, 31 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. Амбулатордук дарыланууда 572 бейтап бар. Ошондой эле бүгүнкүгө карата коронавирусу жугузуп алгандардын 5-өө медицина кызматкери экени белгиленди. Бүгүндөн тарта Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы авиакаттамдар көбөйтүлөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы үзгүлтүксүз авиа байланыштын санын жумасына 6 каттамга чейин көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынды.
Агалай Кыргызстандын жарандары үчүн авиатрафик компания жана Аэрофлот Российский авиалиния авиакомпаниялары Бишкек-Москва багыты боюнча жумасына 3 жолудан үзгүлтүксүз каттам жасап башташат. Эске салсак, Россиянын Аэрофлот компаниясы 28 марттан 30 апрелге чейин, тактап айтканда, 1 айга эл аралык каттамдарын токтотот. Бул аракет коронавирустук инфекциясынын жайылышы жана 3-чү толкундун кесепеттерин алдын алууга байланыштуу экени белгиленген. Кытайдан Кыргызстанга алгачкы жолу контейнердик поезд келди. Ал Урумчи шаарынан чыгып, өлкөгө Казакстан аркылуу 5 күн дегенде келип жетти. Анда жалпысынан 800 тонна жүк салынган. Товарлардын дээрлик көбү Дордой базарында иштеп, жарым жылдан буйрутмаларын кошуна өлкөдөн ала албай жаткан соодагерлердики. Пандемия кесепетинен улам Кытай Кыргызстанга кирүүчү унаалардын санын бир кыйла чектеген болчу. Ага ылайык мурда күнүнө 300га чукул жүк ташыган унаа өтүп келсе, азыр алардын саны 10га араң жетүүдө. Теманы Рахат Жанбеков улантат. Кытайдан Кыргызстанга алгачкы контейнердик поезд келди. Тонналаган товар Үрүмчү шаарынан жүктөлүп Казакстан аркылуу Кыргызстанга кечээ күнү жеткирилди. Кытайдан чыккан поезд жолдо 5 күн жүргөн. Бул жаңы жибек жол долбоорунун алкагында жеке ишкер тарабынан жүзөгө ашкан. Темир жол аркылуу келген 46 контейнерге 800 тоннадан ашык жүк салынган. Анда турмуш тиричиликке керектүү товарлар, бут кийимдер, идиш аяктар, унаа тетиктери, кездемелер бар. Көпчүлүгү Дордой базарында иштеген соодагерлердин товарлары. Арасында өткөн жылдын сентябрынан бери Кытайдан буйрутмасын ала албай жаткан ишкерлердин жүктөрү да алынып келинген. Сегодня пришлось 47 вагонов. Биз Кытайдан товарларды Кыргызстанга коопсуз, ыкчам жеткирүү үчүн 2017 жылдан бери аракет кылдык. Кытайдын казакстандык темир жол ишканалары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Кытайдын ар кайсы аймактарынан товарды Үрүмчүгө чейин алып келишти. Ал жерден таңакталып, контейнерлерге жүктөлдү. Чек арадан унаа менен өтпөй жаткан ишкерлердин товарларын алып келдик. Кытайдан Дордой базарына ар кайсы жол менен ташылып келинчү. Эми көп ишкерлерге жеңилдик болду. Пандемиянын айынан Кыргызстан менен Кытай ортосунда соода сатык дээрлик токтоп калган. Мурда эки өлкө ортосундагы чек арадагы Торгарт көзөмөл өткөрмө жайынан күнүнө 300 жүк ташуучу унаа өтсө, азыркы учурда алардын саны 8ге да жетпейт. Мунун айынан кыргызстандык ишкерлер жапа чегип, коңшу өлкөдөн товарлары кечигип келүүдө. Сатыла турган жазгы кийимдер кышта келген учурлар да бар. Айрымдары 6 айлап күтүп жатышат. Мунун айынан Дордой базарында кээ бир контейнерлер бош калган. Кытайдан Кыргызстанга товар ташуунун бул альтернативдик жолу. Азырынча Кытай Кыргызстанга 2 жумада бир жолу эле поезд жөнөтө турган болду. Андай болсо өлкөгө айына 100 контейнер келет. Бул санды 1000ге чейин көбөйтүү аракети көрүлүп жатыптыр. Бирок коңшу өлкөдө контейнер тартыштыгы болуп, ага макулдугун бери электешет адистер. Айына 2 жолу деп атпайбы, эми биз андан көбөйткүлө деп атабыз. Көбөйткүлө, анан көбөйтөбүз, ушул контейнерлер табылса анткени ошо контейнер жетишпей атат деген азырдагы маселе чыгып атат. Ошол Европага дагы ошо жетилбейт, Америкага кетирген ошо контейнерлердин саны жетпегенден ушундай болуп атты да. Анан биздин ушул Үрүмчүдөн ошо санын көбөйтүп берилсин деген дагы талапты коелу деп атабыз. Ал эми Кытайдан унаа менен жүк ташууну көбөйтүү үчүн кошуналар менен сүйлөшүүлөр дагы деле уланууда. Коңшу өлкө Эркечтам жана Торгарт көзөмөл өткөрмө жайлары аркылуу күнүнө 10-30 жүк ташуучуну ага чейин өткөрүүгө макул болгон. Бул февралдын аягында ишке ашаары күтүлүп жатат. Бирок коронавирустун 3-чү толкуну болушу мүмкүн деп айтылып жаткандыктан Кытай андан баш тартышы да мүмкүн. Рахат Жанбекова, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС. Мына ушул жана башка жаңылыктарды НТС Чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Саламатта туруңуздар.